Ит тиштеген учурда инфекция кирип кетүү коркунучунан кир самын сактайт. Кан бир аз аккандан кийин кир самындын көбүк соосуна чыланган бинтти тиштелген жерге коюп үстүнөн байлап салуу керек. Ооз көңдөйү жагымсыз жыттанганда мындай учурда самын сууга тиш щеткаңызды салып түнү менен коюп коюңуз. Эртең менен андагы бактериялар жоголуп кетет. Бут жагымсыз жыттанганда күндүн ысыгында грибоктун айынан бут жагымсыз жыттана баштайт. Мындай учурда күн сайын бутту кир самын менен жууп, анан салалардын арасына таманга йоддон сүйкөп алуу керек. Күйүктө жалынга же кайнак сууга күйгөндө дененин ошол жерине кир самындан сүртүп кургатыңыз. Мындан кийин күйүк батайга жана андан так калбайт. Гинекологиялык оорулардын айрым түрлөрүн, мисалы молочницаны дарылоодо да кир самын натыйжалуу. Жыныстык органды кир самын менен тез жууп туруп, бул оорунун батыраак айыгышына өбөлгө түзөт. Шишикте кир самынды сууга салып эзип, ботко түрүндөгү бул аралашманы жаракат алган жерге сүртүп турууда шишиктен жана көктөн араласыз. Кир самын косметологияда да чачты коюлантат. Эгерде башыңызды кир самын менен жуусаңыз, чачыңыз коюу болот, какачтары жоголот жана сынбай калат. Бирок мындан тери кургап кетиши мүмкүн. Ага жол бербөө үчүн жуугандан кийин бир аз уксус же лимон ширеси менен кошулган суу менен чайкап туруңуз. Максатка жетүү үчүн кир самындын кочкул өңдүүсү гана сунушталат. Бет терисин жакшыртат. Жумасына бир жолу кир самын менен бетиңизди жууп туруп сунуш кылышат адистер. Мындай жуунуудан кийин бетиңизге балдар креминен коюп алууну унутпаңыз. Терини жагымдуу көрсөтүүдө мындай ыкма кымбат баалуу косметикалык каражаттарга караганда натыйжалуу дешет. Терини жашартат. Мончого барганда кир самынын суусуна малынган кайың шыпыргысы менен денени чапкылоодо тери тазаланып жашарат. Безеткиден арылтат. Кир самынды идиштеги сууга салып жакшылап көбүгүн чыгарасыз. Ушул көбүктөн бир чоң кашыкты алып, бир чай кашык туз менен аралаштырасыз. Бул аралашманы таза жуулган бетиңизге сүртөсүз. Эскерте кетүүчү нерсе, бетиңиз аябай ачышат. Бирок дал ушул ачышканы дарылоо процессинин жүрүп жатканы. Масканы жарым саат кармоо зарыл. Мындан кийин бетиңизге кургак туз гана калат.